11 жаштагы өспүрүм балдар арасында футзал оюну боюнча областтык чемпионат көктөмдүү май айында башталып, мына минти финалдык таймаштарга чейин 9 жамаат жетип келди. Күйөрмандарга кесипкөй оюнчулардан кем калбаган оюндарды көрсөтө алышкан болочоктогу булгары топ чеберлерине көрүүчүлөр ынтызарлык менен жан тартып турушту. Жаш спортчулар үчүн мындай майрамдык маанайды тартуулап, уюштуруу жагын колго алгандар Жалал-Абад областтык футбол ассоциациясынын алдында түзүлгөн балдар арасындагы лигасы болсо, ал эми башкы демөөрчүсү Мурас коммерциялык эмес кооперативи болду. Жайкы сезондо башталды. Бүгүнкү күндө жыйынтоо аз эми бүгүн болуп жатат. Азыр 11 жаш арасында, анан 13 жаш арасында чемпионаттар өттү. Бүгүнкү күндө азыр финалда 4 команда чыгып, экөөсү азыр 11 жаштагы балдарыбыз финалда, андан кийин 13 жаштагы балдарыбыз финалда ойнойт. Максаты балдарыбыздын келечегиде спорт менен алектенип, үйдө бош убактында бекер өткөрбөй, спорт менен алектенсин деген максатта өткөрүп атабыз. Кичи топ чеберлеринин жыйынтыктоочу финалдык таймашында футзал аянтчасына Жалал-Абад шаарынын 2 командасы чыкты. Алар Алатоо Газпром жана футболдук борбордун алдында түзүлгөн Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин жаш оюнчулары. Бүйүр кызыткан бул беттешүүдө 2-0 эсебинде Алатоо командасы жеңишке жетишип, Балдар лигасынын Жалал-Абад областынын быйылкы жылдагы чемпиондору аталышты. Оюндардын жыйынтыгы менен мыкты жаш футзалчылар аныкталды. Бул футболдо мен 1-2 жыл болуп калды тренировка кылганым. Эгер ушу футболдо унутулганыбызга жаман сүйүндүм. Мен келечекте ушундай футболист болгум келет. Анан кийин башка страналарга баргым келет. Биз 2-чи орунду алып, аракет кылдык эле 1-чи орунду алабыз деп. Алатоо деген команда бизди тактикаларыбызды билип утуп койушту. Биз 2-чи орунду алып калдык. Менде общий голум 40 гол. Баш менен да саям. Ушу оюндар жакшы өттү. Көп немелер менен ойнодук. Жакшы ойноп жеңишке жеттик. Бул күнү Балдар лигасынын 13 жашка чейинкилер арасындагы областтын чемпиону да аныкталды. Анда Жалал-Абад областтык футбол борборунун алдында түптөлгөн Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин оюнчулары финалдык беттешүүдө атаандаштары Мурас Газпром командасын 4-0 эсебинде жеңип алышты. Белгилеп кетчү жагдай Жалал-Абад областтык балдар футзалынын чемпионатын өткөрүүсүнүн негизги максаты февраль айында республикабыздын борбору Бишкек шаарында өтүүчү футзал оюну боюнча Кыргызстандын балдар арасындагы чемпионатка даярдык экен. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.